Чуңкурчактагы эң романтичный местолор экен да орундуктарчы. Анан баягытан бери Табыкке баскан турган жерлердин баарын кыдырып жүрөбүз. Анан Табыкке арабызда болгондо быйыл 70 жашка чыгат эле да. Анан ал киши Кыргызга момундай дөөлөт мурас калтырып кетти. Жана өзүнүн бир көзгө басар философиялык ою да тоо туризми айыл жерин багат депчи. Баягы күрүчтүн артынан күрмөк суу ичет дегендей. Маселен ушул Чуңкурчак Капчыгайдын ичинде тээ ылдый жактагы соода түйүндөрүн көрдүк да. Маселен ал жердин коомдун ар кандай катмардагы чөнтөк мүмкүнчүлүгү жараша бар да. Чоң мүмкүнчүлүгү барлар бери келет. Андан ылдый жагы неме деги эле кепти немеден баштайлычы. Боореке Табыккенин отурган турган жерлери ушул долбоорду отуруп кыялданган жерлер ушулар да. Анан ушул жаратмандыгындагы канча мээнеттин артында убарачылыктар бар да. Моуну курганда, ысыкта, суукта ошол түйшүктөрдү эскерип отурсак. Туура баамдаптырсыз. Сиз айткандай эле бул атабыз Табыкем жаратман адам катары акыркы күндөрү Супара Көк Жардагы Супара менен алектенип жүргөн. Анан 13-жылы ушул Чуңкурчак жайлоосундагы бул жерди көргөндөн баштап эле тияктагы Супараны унутуп, баардык чыгармачылык дүйнөсү, жаратмандыгы бүт ушул жерге кетти да. Ошондо 13-жылдан баштап 14-жылдын май айына чейин курду, 9 айдын ичинде. Анан биз конокко алып баштадык. Жаңы эле ушул жерди келип көрүп, негизи курулуш башталганга чейин Кудайдын куттуу күнү үйдөн чыгып эртең менен Керелдин кечке ушул токойдун баарын аралап, тоонун баарын аралап, тетиги Мөңгүгүндүн жанына чейин барып, машина менен барган жерге машина менен, ат менен барган жерге ат менен барып, андан ары жөө чыгып, абдан жакшы кыялданды деп айта алам да. Ушул өзү жаратман адамдан идеялар куюлуп турат дегендей эле ого өттөр куюлуп, буркан шаркан болуп эле ушул абдан жакшы маанайда жашады. Анан тилекке каршы күтпөгөн жерден ооруп калып эле өтүп кетпедиби, же болбосо ушул жерде сиздер көргөндөн тыш жасайм деген иштери абдан көп болчу да. Мына өтүп кеткенден бери 5 жыл өтүп кетти. 5 жылдын ичинде эбегейсиз бир чоң проекттер бүтмөк. Азыр менин ары бери мына сиздер менен да басып келдим. Баскан турган сайын көз алдыма ошол атабыздын кыялданып мага айтып берип аткан проектлеринин бүтпөй калганын элестетип ичимен сызам да. Тиги жаңыл биздики бул Табыккенин жаратмандыгы болгон менен улуттук сыймык болуп калды. Супара этно комплекси могу Чуңкурчактагы экинчи курулган Супарадагы жанагы Кыргызстандын жерде шарты өзү 75% жалаң тоо аймактары да. Бирок тоону биз баягы жайлоо катары, кыштоо катары эле пайдаланып жүрөбүз. Бирок кирешеси аз болуп атпайбы? Жана элдин кедейчилиги дагы бул баягы коомдун алдыңкы тобу деген Салжан Жигитов көп айтчу да, кыргыздын байып оокат кылып кетиши кыйын депчи. Анан Табыкке дагы ушул капиталисттик түшүнүктөрдү эрте калыптап, мунусу улуттук долбоор десек болот да. Супаранычы этно комплекс курганы бир жагынан улуттун маданиятын, улуттун өздүгүн ким экенин көргөзүп турса, экинчи жактан чет элден келген меймандарга Кыргыздын мына бренд, Кыргыздын ким экенин, жашоо образын көрсөтө турган комплекс болгондон кийин бул жөнүндө терең кеп кылсак болот да. Баягы сиз экөөбүздүкү эскерүүдөн сырткары дагы улуттук аң сезимди ойготууда, улуттун баягы чарбага мындай тыйын жасабаганга кыргыз үйрөнө элек да. Ошол жагына келгенде албетте Табыккенин могуреки долбоору ишке көзү барында болгон мүмкүнчүлүгүнө жараша аткарылды. Анан достор айтып атпайбы? Ушу Чуңкурчак Табыккенин өмүрүн да жеп койду. Суук климат бул жерде тоондо да мына азыр коңур күздө отурабыз. Кандай суук бизди көрүүчүлөр да түшүнөт болуш керек. Маселен, октябрдын этеги келатат. Анан
ушул канчалык деңгээлде залакасын тийгизди ушуну долбоордун артынан сая түшүп жүргөнүчү? Себеби достору күрсүнүп калат да ушул ылдыйга түшпөй ошо тоого беттеп кетип калып дагы ден соолугун талкалады деп. Эми мен ал сөзгө толук кошула албайм. Анткени мен өзүм жанында жүрүп, ал киши кандай рахат менен ушул жерде жашады көрдүм да. Ал деген өзү кичинекей кезинен тоолуу жерде төрөлүп өскөндүктөн, мындай климат ал кишиге мындай табиятына жакын эле климат болгон да. Ал эч качан ушул үшүдүм же болбосо суук болуп атат, ошондон ушундай ооруп калдым го деген сөзүн бир дагы жолу айткан жок. Өзүнүн оозунан уккан Бир эми жокмун могу да. достордун айтканы өпкө И оорусунан өлгөндөн улам дагы эми ошо ошол себеп болуп өпкө калдыбы деп. оорусуна шаардагы жанагындай чаң азыркы өзүңүздөр көрүп атасыздар, ыс болгон шаарга караганда ушундай таза табиятта жашаган дагы өпкөгө жакшы го деп ойлойм да. Анан албетте сиз айтып атасыз, бул улуттук проект катары абдан өзүнүн максатына жетти деп эсептейм. Ооба. Анткени өзүңүз көргөндөй тоо туризми айылды багат деп тиякта жазып турганда адамдар ойлойт, бул туристтер келип эс ала турган жер, аябай мындай баардык шарты менен, анан кооз жерде баардык шарты туристтерге ыңгайлуу болсо ошол эле жетиштүү деген жакчы. Бирок андай жерлер дүйнө жүзүндө абдан көп. Биздикинен дагы кооз тоолор болушу мүмкүн, и ошол жерге биздикинен дагы шарты өзгөчөлөнгөн жакшы эс алуучу жайлар болушу мүмкүн. Бирок биз ошолордон айырмаланып, дүйнөдөгү жок, өзүңүз белгилегендей, улуттук колоритти көргөзгөн проект болуп атпайбы? Ооба. И анан бияка келген адамдар тоого ушундай проект жарашат экен деп дагы чет өлкөдөн келген конокторубуз таң калып кетип атпайбы? Туура. Башка жанагындай хай-тек стилиндеги эс алуучу жайга караганда, бул тоо таштуу жерге ушундай тоголок боз үйлөр, ушундай адамдын жүрөгүнө жакын боз үйдүн да өзүнүн касиети бар деп калып атпайсызбы? Боз үйлөрдө жашаган, анан ушундай жаратылыштын коюнда жашаган, бул дагы башкача сезимдерди алып келет экен деп, дүйнөдөгү эң сонун эс алуучу туристтик жайларда эс алып жүргөн конокторубуз келип айтканда ичимен сүйүнүп, баягы атабыздын сала электе айткан сөзү менен алардын айткан сөзү дал келгенде ичимен сүйүнөм да, чын эле мындай бекер киши эмес экен, баарын көрөгөчтүк менен айтат экен депчи. Ошо көрөгөчтүгү мындай да, могу жерге чуңкурчакты көргөндөн кийин баягы а киши горизонталын көргөндө бизнестин мүмкүнчүлүгүчү бул жерден бир эле Супара компаниясы киреше таппастан канчалаган биз мал чарба азыктарын колдоно албай, сата албай атпайбызбы, базарын кайната албайчы. Анан бул жерден канча жылкычылар, малчылар сүтүн, курутун, башкасын сатат. Анан келген кеткен меймандарды тейлөө дагы ички туризмге чоң Туура, биз ушул жерде баштаганда эми билесиз да, ар бир жерге барсаңыз эле бизде жана жергиликтүү калкта бир таш өмүр бою бир таш турса, анан ошо ташты кичине жылдырып койсоң эле жергиликтүү калкта бир мындай туура эмес ой пикир бар да. Булар келип эле ушул жерди кыйраткан атат, бузуп жок кылган атат, бизге бир залакасын тийгизген атат депчи. Ошондой учурлар дагы болгон. Көп тоскоолдуктар болгон, бирок ага карабай ошондо эле айткан, силер туура кабыл алгыла, эгерде биз бул жерде ушундай бир эс алуучу жай курсак, силердин айраныңарды алабыз, каймагыңарды алабыз, силердин дагы мал чарбачылык менен иштеп атасыңар, ошондон биз аркылуу киреше табасыңар деген сөздөрдү айтса, анда көп киши ишенген эмес, аны түшүнгөн да эмес. Эми азыр 6 жылдын ичинде бизде азыр бухгалтерияда статистика бар да, статистика боюнча көп жергиликтүү калк менен көп өнөктөштүк болуп, биз алардын айыл чарба азыктарын алып, ошол эле учурда алар бизди карап, бизди үлгү катары эсептеп, биздикиндей болбосок дагы андан кичинекей деңгээлде конокторду кабыл алуучу жайларды куруп атпайбы? Ошону түптөп атышат. Бизден алган кирешесин алар дагы туура колдонгонго үйрөнүп атышат да. Мына 6 жыл мурун эгерде бул жерде бизден башка эч ким жок болсо, азыр 70тен, мына жакында эле айыл өкмөтүнөн келип айтып кетишти, 70тен ашык конок кабыл алуучу жай бар экен.
Эми анын албетте деңгээли ар кандай да. Эми кээ бирөө бизге келген коноктор аякка барбашы мүмкүн, аяктын коноктору бизге келе албашы мүмкүн, анткени биздики кымбат. Атабыздын жакшы дагы бир баягы проект башталганда жакшы сөзү бар болчу. Эмне үчүн кыргыздын жери кымбат болбош керек? Кыргыз деле кымбат жер курганды билебиз. Жаңыл, силер хаяттыкындай баа коесуңар, ошол хаяттыкындай кызмат көргөзөсүңөр деп бизге мындай багыт берген. Төлөө сапаты. Ошон үчүн биз дагы азыр ошондон баштап биз ошондой багыт алган үчүн ошол багыт менен иштеп келатабыз да. Конокторубузга биз жата турган жерибизди кымбат сунушташыбыз керек, бирок ошого жараша келген конок ыраазы болуп кете тургандай кылып кызмат көргөзүшүбүз керек деп өзү айткандай конокторубузду алдейлеп туруп кетиргенге аракет кылабыз. Албетте бул чоң күч керек ага, көп энергия керек. Ошону кетирип атканы үчүн анан ошого жараша акча сурайбыз да. Менетики да табылды экен, бир жакшы тамашасы бар эле, тар чөйрөдөн жолугуп калсаң, ой кыргыздар акчаңар тегереңирде чачылып жатпайбы, мен жыйнааңы үлгүрбөй атам депчи. Анан жоктон барды таап эле ал тегеректе биз көбү акчаны баягы мындай түз мааниде түшүнөт да, акча чачылып жаткандачы. Бирок жоктон барды тапкан идея менен ошол биздин жер үстүндөгү ресурстарды пайдаланууда жөн эле маселен ташты кыргыз акча катары көрбөйт да, строй материал бекер тоо таштын арасында жатат да. Супаранын эң көркү ташты пайдалануу да. Себеби курулуш материалдарынан Кудай Таала кыргызга бекер берген кенч да. Ошону жанагы момундай талпалдар, чийпилер менен эле кооздоп эле этно комплекс куруп койгонуңар дагы бир. Эми туура ошону дагы туура байкап атасыз. Бүт баары баягы нукура, табыгый курулуш материалдары депчи. Бирок көбүнчө кишилер көрүп атпайсызбы, биз азыр токойдун арасында отурабыз. Келген коноктун баары эле түшүнө бербейт да. Кээ бирөө келип ойлошот, ушу токойду кыркып туруп эле ошореки токойдогу бактар менен тиякта курулуш жасап, боз үй куруп атат депчи. Биз жок, биз антпейбиз. Анткени бул курулуш биринчиден токой чарбачылыгы бизге муну кыркканга уруксат бербейт. Экинчиден берген күндө деле бул азыр бизге боз үй кура турган курулуш материал болуп эсептелинбейт. Аны болсо Россиядан келген лиственница деген мындай бышык аябай жакшы тетиги суунун астында дагы свая катары колдонула турган, Европада колдонулуп аткан бактын породасы. Ошорекилер сорту болуп калат. Анан ошолордон курат да. Бул Таукемдин эң өзгөчөлүгү бул модернизация болгон жаңы конструкциядагы боз үйлөрү жалаң жыгачтан жасалган. Бул жерде эч бир темир колдонулбайт. Алдында жана таягандар гана темир. Таяган тиги астындагы мындай негизи эле темир болуп калып атат. Калганы бүт жыгачтан ошонун баарын өзү эсептеп чыккан, формулага салып. Анан Берки туризмге тоо ташта азыр боз үйлөр көп эмеспи? Түзөнгө жер тандап анан курабыз да. Таукеники эң эч кимдикине окшобогон, көчүрмө кыла албаган табылгасы неме болуп атат да. жардын боюна, Тоонун бооруна эми ошонун конструкциясын жайгаштырган баары бул Европадан көрүп келгендердин баары да өрнөктөрдүн баарын ошо турмушка ашырып, модернизациялап, анан боз үйдү берки кийиз боз үй жамгыр жаан чачында жүдөп калат эмеспи, жыттанып кетет ичи антип. Анан ички элементтерин боз үйдүкүн бүт сактап, баардык сезонго, жайга дагы, кышка дагы камдаганында ошону кандай табылга болду эле? Эмненин артынан ушуга жетти, ушундай идеяга? Негизи өзү бул улуттук проект болуп атпайбы? Улуттун баалуулуктарын, дөөлөттөрүн көтөрө турган бир жай куруш керек болчу депчи. Бул тиги Супара бирден эле башталган. Бул ушундай архитектурадагы боз үй ушул Чуңкурчакта эле пайда болгон жок. Супара бирде бир 11 жыл мурун эле ойлонуп табылган да. Анан ал киши ошол биринчи нукура боз үйлөрдү койгон. Анан 1 жыл иштеп көргөнбүз. Анан азабы көп болду, түйшүк болду, жаан болсо өтүп кетет. Кээ бирде болсо жана шаарда ысык жерде турса курттар, туристтерге ыңгайсыздык жаралат. ошондой болду. Жамгырдан кийин жыттап пайда болот эмеспи? Анан ошондойлорун байкап туруп, анда бул болбойт экен деп, анан күнү түнү ойлонуп иштеген адам да анан ушул конструкцияны ойлоп таап чыккан да. Бул 11 жыл мурун эле.
Биз кыргыз баласы көп учурда мактанганды жакшы көрөбүз да. Баягы боз үй жөнүндө мактанганда аябай пафостуу сөздөрдү айтабыз да. Касиети анымын деп, бирок касиетин дагы арттырган бир модернизациясын таап алып, анан анткени ал деген чын эле мындай эми бир эми боз үйдү жамандаган эмес, анткени кылым карытып бизди ооба. ошол боз үйлөр багып келди өзүнүн учурунда, өзүнүн доорунда. Өзүндө жанагы кыргызда макал бар эмеспи? Тиги өлбөгөн жанга жас келет депчи. Момунда беркинде кийиз боз үйдө өлбөгөн жанга Ооба. эптеп жаска чыгат да. Бирок эми аякта билесиз, мурда деген кандай доордо жашаганбыз, азыр кандай заманда жашап атабыз, ал салыштырып мүмкүн эмес да. Аякта ошого жараша чыдамкай, бүт баарын көтөрө билген, үстүнөн жаан агып атса дагы ошонун астында жатып алып эч бир депрессия болбогон адамдар жашаган да. Азыр эми ошондой жерге жаткызып көргүлө, биздин азыркы доордун балдарын болбойт. Ошон үчүн ал киши ойлонуп анан баягы аякта дагы бир мындай нукура материал, мындай дем алып турсун дегенге аракет кылды. Ошон үчүн ичи бүт жыгачтан жасалган, ички жылуулуктарынын баары кийиз менен жасалат. Бирок тышында эле жаан өтүп кетпесин деп эми ошо баарынан бышыгы темир экен, анан ошо темир менен жапкан да. Ал ошон үчүн мына канча 11 жылдан бери турат, ал жерде бизге эч бир маселе жаратпайт. Ички жасалгасынын баарын колго жасалган нукура кездемелерден жасаганы үчүн мына өзү айткан, жаңыл могу колго жасалган оокаттар менен кооздосоң, жыл өткөн сайын ошореки кездемелердин баркы чыгат. Ошолордун баасы көтөрүлөт деп айткан да. Чын эле ошондой экен, мына бизде деген Супарада 11 жыл ресторан болуп боз үйлөрүбүз турбайбы? 11 жылдан бери бир жаңыртып койгон жокпуз. Башка тойканалар бир 3 жыл сайын, 2 жыл сайын ичиндеги интерьерди толугу менен алмаштырып, ичин башкача кылбаса, аякка конок барбай коет. Аякта уже тойканалардын биринен өтүп, бири аябай кооздоп, шөкөттөп, тим эле жанагы тойго ылайыктуу кылып мүмкүн конокторго. Биздики болсо канча турса ошончо эскирип, ошончолук баркы баасы көтөрүлөт. Моуреки, биздин сиздер жасаган боз үйдүн макеттери бул дүйнөсүн аралап кеткенге деле бир даяр мындай бренд да. Маселен, Германияда бир конструкциясын куруп, ушул боз үйдө эле эң оңойлоткон жолун таап алышты да. Канча туристтер келип кетип атат. Анан бул кыргыздын сыймыгы дүйнөгө тарап кете берет да. Мисалы бул жерде ичи тардык кылып кереги жок да. Кыргыздын эле энчисе кыргыз эле тигиш керек деп. Дебей, жалпы адамзат боз үйдү бир туризм, тоо туризмин өнүктүрүүгө эң ыңгайлуу модель да. Туура, мына мисалы чет өлкөдөн көп эле жерлерди угуп калып атпайбызбы? Мына ушундай боз үйдү ушундай модернизация кылыптыр, минтиптир, тигинтиптир депчи. Аларда деле эч нерсе биздин өзөгүбүз калган. Бизден көрүп кеткен боз үйдүн негизи ушул экен деди дагы, алар кээ бир жерлерге эле технологиясын колдонуп койду. Европада өзүңүз билесиз, технология өнүккөн. Европадагы өнүккөн технологияны ошол жерде колдонгон, алар үчүн арзан. Эгерде биз ошол кээ бир майда чүйдө жердеги технологияны бияка алып келип колдонолу десек, биз үчүн азыр кымбат болуп атат да. Биз үчүн азыр мындай чөнтөгүбүзгө жараша иш кылып атабыз да азыр. Биякта чөнтөккө жараша иш кылып атабыз. Бирок мындан дагы сонун нерселерди азыркы дүйнөлүк технологиянын өнүккөнү менен дагы жакшы жасап койсок болот. Бирок ага кичине каражат керек. Ошон үчүн биз ага азыр көп тырышпайбыз. Ал чет өлкөлүктөр жасап аткан боз үй балким биздикинен кооз болушу мүмкүн, жакшы болушу мүмкүн. Бирок өзөгү баягы эле биздин боз үйдүн негизин түзүп атат да. Анан дагы бир биз суктансак башка элдерге суктанганды кыйын көрөбүз да, башка өлкөлөргөчү. Жапон элинен могу модернизациялык маданиятта дүйнө элин суктандырып келет да. Булар байыркысын бүгүнкү күн менен жуурулуштуруп сактап калганыначы. Кыргызстанда ошол үлгү, Супарадагычы. Маселен, ошо боз үйдүн ичиндеги ыңгайлуулук, жанагы туалетте кылымдар бою неменин ичинде туалет болгон эмес да, душ болгон эмес, ысык муздак суусу жылынып аткан, анан жанагы койгон немеңиздердин баары бир улуттук немени сактап калган да. Мунун өзү бир бизнес проект да. Башкалар да колдонуп кеткен, импровизация кылгандай эле.
ооба биз алдыга сиз айтып аткандай Япония сыяктуу алдыга өнүккөнүбүз жакшы, бирок баары бир өзүбүздүн укуралуулукту сактап турганыбыз дагы бул башка элдерди таң калтырабыз ошол менен. Укуралуулукту сактасак, өзүбүздүн маданиятыбызды, салтыбызды дагы шарт түзүү менен бирге өзүбүздүн ошол эле замат салттуулукту дагы көргөзүп атсак, бул ошо сиз айтып аткан Япониянын моделине окшошуп кетет. Анткени Япония кандай өнүккөн билесиз да эми, титиреп аткан жерге канча этаж үй куруп койгон, бул чоң технологиянын өнүккөнү. Бирок ошол эле учурда өздөрүнүн салтын сактап, бир кичинекей майда чүйдө детальдар менен деле өзлөрүнүн салтын сыйлаган адам экенин көргөзүп турушат да. И биз дагы ош эрекини, атабыз Табыкен дагы ошону пропагандалаш керек. Биз өзүбүздүн өзөктөн кетпешибиз керек. Канчалык өнүгүп кеткенибизди билгизсек дагы өзөгүбүз баары бир жүрүш керекпиз. Ошону эме мындай параллельно мындай жанында жүрүш керек. Өтө эле бир технологияга кетип калып, бер жактагы өзөгүбүз калып калбаш керек дегенге аябай күйчү да. Мына мисалы, атабыздын бир кыялданган дагы бир жакшы жерин азыр эстеп кеттим. Самолет учуп баратканда, эгерде ушул Кыргызстанда ар кайсы жерде ар түрдүү боз үйлөр турса, чоң, кичинекей ар түрдүүсү, самолет менен учуп баратканда эле, могу Кыргызстан экен деп билиш керек. Ошондой архитектураны ойлонуп табыш керек дагы. Бул ген план жасаганда Кыргызстандагы ар түрдүү курулуш иштериндеги ген планды тиги бийиктиктен көргөндө кандай кооз болот, ошону эстеп алып, анан баардык жерде боз үй турса, бул дагы бренд болот. Учуп бараткан любой киши Кыргызстандан өтүп баратабыз деп өтүп кетиш керек деген сөздөрү дагы эстеп кеттим да азырчы. Ошон үчүн бул боз үйдү ар кандай импровизация менен азыркы шартка байланыштуу кура берсе болот да. Ооба. Могу Кыргызстандын эле тарыхында эмес, Борбор Азиянын алкагында тарыхка карап көрөлүчү. Маселен, ушу Чуңкурчактагыдай долбоор мындай сейрек да абданчы. А биздики болгондо да улуттук комплекстен болуп атат, этнокомплекс болуп атканы. Анан Борбор Азияда мындай тарыхый жайлар аз эле да. Көбү кастарлап Европа элдеринде бир аны бир храм кылып, музей кылып сактап калгандын ордуна кыйратуу болуп атат да, жаратып койгондун ордуначы. Анан Табыкенинки ушул долбоорлор жана бүт конструкциясын өзү чийип, өзү жазган да. Мындай кол кабыш кылган усталары, атайын бир инструкторлору бар беле, усталары кандай болду? Жок, ошол кеп ошондо болуп атпайбы? Ушул атабыздын өзү фантазиясы күчтүү болуп, дээринен ушундай төрөлүптүр. Экинчисинен өзү ушул Кыргыздын маданиятына, салтына абдан кызыккан патриот адам катары болуп калды. Анан ошо эки өзүнүн фантазиясын иш жүзүнө ашырып алыш үчүн өзүнүн бүткөн кесиби дагы инженер курулушчу болуп калып атпайбы? Ошон үчүн ал эч кимге өзүнүн оюн, мисалы, өзү инженер курулушчу болбосо, эсептей албаса, проект түзө албаса, расчет кыла албаса, дагы бирөөгө түшүндүрмөк. Ал киши аны түшүнмөк эмес, анан ушундай иштер жаралбай калмак экен да. А бул киши болсо таң аткычакты өзү эсептеп чыгып, мына 50 жашка чыгып алып, тетиги 50-60 жашка чыгып алып, 20 жашына чейинки окуган университеттеги формулаларын эстеп, справочниги жок, китеби жок, эчтекеси жок, эсептеп чыкчу формула менен. Мен таң калчумун, ушунун баарын кантип эстейсиз деп көрсө, айтып атат да, мен окуп атканда мен баа үчүн окуган эмес, мен билимим үчүн, өзүмө керек бул деп окуган үчүн өмүр бою калды депчи. Ошол формулаларды колдонуп, өзүнүн үйрөнгөн расчетун, жана сопрама дагы башка деген көп окууларды окуган да. Аны ошону иш жүзүнө колдонуп кетти да, ошо инженер курулушчу болгон үчүн. Анан көбүнчө учурда жана сиз айтып аткандай кесипкөй, билими бар адамдарды чакырса, алар кичине мындай стандарттан тыш ойлоно албай, жок, Табыке андай болбойт. Табыке тигиндей болбойт. Койчу, билесиз, ал киши андай башкача эл ойломогон нерсени айтса, тигилер дароо жок, андай болбойт, жок болбойт деп баштаганда, анан жини келип, сен мага тоскоол кылгандан башка эчтеке кылбайсыңар, кеткиле деп баарын кетирип ийип, анан өзү айылдан эле чогулган, бирок колунан көөрү төгүлгөн бир
дээринде бар балдар бар го, ошо дээринде бар балдарды чогултуп алып, анан монтип жасагыла, тигинтип жасагыла деп ар бир ташты коюп, аны коюп, муну коюп, анан дагы жакшы ошолордун арасында бир дээринде бар, билими жок, жанында дайыма жүргөн бир бала келип калыптыр. Азыр ошол Таукемден үйрөнүп алган өнөрүн улантып, азыр дагы башка жерлерде ошо боз үй салып жүрөт. Анан Таукем өтүп кеткенден кийин дагы ошол бала бизге Супара бирде боз үй салып берип атат. Көрдүңүзбү? Значит, ал бул адам жөнөтпөптүр. Өзүнүн артында шакирттерди дагы калтырып кетиптир да. Ал баланын билими жок. Бирок бүт үйрөтүп койгон, кайсы жерге кандай мык уруш керек, кайсы жерден кандай кесиш керек, бүт баарын билип алган. Ошондой кылып салып атат да. Тауке мынтип калчүңүз эле өндүрүш акчаны бул жана крокодилдей эле жеп турат да, улам артынан тиги иним Жумадил экөөбүзгө өмүр бою эле акча жетпей келатат депчи. Себеби бизнеске жумшады да бул кишичи. Мына өзүңүздөр 8 микрорайондо ушуга чейин мындай кан сарай курбай эле жөн эле беркинде этаж үйдө эле жашап келатасыздар да. Анан бул кишинин баалуулугу ушу экен да, жаратуу да бирденке, жеке бир комфорт үчүн жашоо эмес, улутка бирденке калтырайм деп жол салгандын өзү эмне? Жана өзү ошо өмүрүнүн санап калган күндөрүнүн бири болду да, ушу чуңкурчакка чыгып келатканда жолдун бир видеосу бар эмеспи? Ушул жолду курганга, ушу максаттарымды ишке ашырганга өмүрүм жетеби, жетпейби деп бир шашып жашагандай күндөрү болду окшойт. Ошонун жаатынан да кеп берсеңиз. Эми ошол видеону көргөн кишинин баары мындай түшүнүп калыптыр: Таулду өзүнүн ооруп атканын билиптир, аз жашайганын билиптир, ошон үчүн ушул сөздү айтты деп. Бирок менин оюм боюнча, мен дагы ал видеону атабыз өтүп кеткенден кийин, анан дароо өтүп кеткенден кийин эч бир видео сүрөт көрө алган жокмун. 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин анан көрдүм ошол видеонучу. Анан карасам, мен аны мындай түшүндүм: ал кишинин идеясы оргуштап турчу, анан ар бир ишти жасаш үчүн убакыт кетерин өзү түшүнүп атат да. Анан эми мен ушундай идеянын баарын ишке ашырганга, мен уже 60-кырктан ашып жашап атам. Ушул менин убактым жетеби? Эгер жаш болсом дагы көп нерсеге жетишмек экенмин дегендей мен түшүндүрүп берет элем да. Аны болсо көбүнчөсү ушинтип түшүнүп алыптыр: ооруп жүргөнүн билиптир, ошон үчүн шашып жашап атам деп атыптыр. Негизи мындай адамдар, жаратман адамдар, идеалдуу адамдар ушундай бир убакытты, ушундай бир үнөмдөшөт экен. Ар бир минутасын тим эле баалуу кылып көрчү да. Ошон үчүн ар бир интервьюсунда, маегинде мага баарынан баалуу убакыт деп. Анан убакытына тоскоол болуп эле бир болбогон нерсени сүйлөп же болбогон нерсе менен алектенген адамдардыга мындай көтөрө албай кетпей, анан кырс сүйбөй, анан дароо өзүнүн тиги жактырбай атканын билгизбеген дагы мүнөздөр бар болчу да. Могу кыргыздын сайрандап жүргөн, тойлоп жүргөн, жактырбай, кырчышы сүйбөй эле кейип жүрчү эмес беле? Кыргыздын убакытты эсептебейт, убакытка саламжал мамиле кылбайт деген бул эң башкы кредолорунун бири эле да, убакытка болгон. Ооба. Ошо анан сиздер үшүп кеттиңиздер окшойт. Эми мындан кийинки маекте бир ошол атабыздын бир сонун проектиси бар болчу. Ал 20 жыл мурун эле Боорики Супарадагы Супара чуңкурчактагы тоо туризми деген сөз, тоо туризми айылды багат деген сонун сөз айтып кетиптир деп ушул эле учурга тиешелүү экен деп ойлоп калып атпайбызбы? Бирок бул киши 20 жыл мурун эле тоодон бир жер алып койгон. Ал шаардын жанындагы тоо. Азыр ал жерде флагшток деп желек илинип турат. Ошол жерде бир 500 гектарлык жер бар. Ошо Супараны ошол жерге салмак. Бирок ошол учурда мамлекеттин закондору, кээ бир мамлекетте иштеген бийликтеги төбөлдөр эмне деген проект экенин түшүнбөй көп кыйнап койду ал кишини. Анан ошон үчүн эми булар түшүнбөйт экен, эми уруксат бербеген жерге кантип салам деп, анан мен эмне жасап атканымды түшүндүрөйүнчү деп, ошол жакта жасала турган, өзү ойлоп алган проектинин 10%-ин Супара бирге салды да Көк Шаардын жанына.
Ошон үчүн мен ошол проект бул өтө бир чоң тема. Сиздер үшүп кеттиңиздер. Мен эмкиди айтып бербейинби ошону? Азыр соңку сөзгө мындай токтоло кетели. Мамлекет департамент туризм департаментин түздү да. Бирок ошол мамлекеттин мүмкүнчүлүгү менен жеке сектордогу адамдын мүмкүнчүлүгү салыштырып болбойт да. Буга ошондой каалоо бир ошо жазага жаратмандык касиети болбосочу мындай нерсени ишке ашыруу мүмкүн эмес да. Мамлекет жазабаган долбоорду ишке ашырды да Табыкечи. Ошон үчүн сөз узарып атат да тиги. Ооба, туура. Мисалы ошол мен деле баягы мамлекетте отурган айрым адамдарды күнөөлөбөйм. Анткени алардын чөйрөсү ошол экен. Өздөрүнүн ойлонгон ою, жасаган эмгектери алардыкы өзүнчө бир башка экен да. А жаратмандардыкы өзүнчө экен. Ошон үчүн мен дайыма айтып келем да, бул жаратмандар менен жаратмандардын идеалуулугун, алардын ишкерлик жөндөмүн, алардын энергиясын бул мамлекеттеги отургандар түшүнүп, өз учурунда жанакы мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген бир закон чыгып атпайбы азыр? Ошол законду туура жазып, ал дагы бир жактан көчүрүлүп келген бир ишке ашпаган закондой сезилди. Мен аны бир сыйра окуп таанышып чыктым да. Андай кылбай башкача мындай практикада жашоодо реалдуу колдоно турган закон жасап, государственно частное предпринимательство партнерство деген закон бар. Ошонун үстүндө катуу иштеп, анан ушундай мамлекеттик деңгээлдеги проектилерди иш жүзүнө ашырбасак болбойт экен. Анткени бул жерде мамлекеттик ишмер жаман же жаратман жаман эмес. Ар бири өзүнүн чөйрөсүндө мындай ой жүгүртүп атат да. А экөөнү бириктирип, экөөнү чогуу бир жерге келип, биригип иштеп, анан ушундай нерсени жараталы дегенге кичине убакыт керек болуп атат. Анан чиновниктерде болсо азыр убакыт жок экен. Алар бири-бирине кат жазып эле, тиги бири-бирине кат жөнөтүшүп эле, анан бир болбогон бир формалдуу нерселер менен алектенип атып эле, анан мен деле мына 200дөн ашык кишини башкарам. 2 киши урушуп кетсе эле болду, бир күнүм ошо менен кетет. А тиякта мамлекетте кандай интригалар жүрүп атат. Ошол бир 2 кишинин интригасы менен эле айлап, жылдап жашап атышат. Анан каяктагы жаратмандык, анан каяктагы жаратманды алар түшүнө алат, түшүнбөйт. Ошон үчүн аяка деген мындай кичине жаратмандык жөндөмү бар, бирок мамлекеттик бийликте отурган кишилер келгенин аябай каалайм да. Мүмкүн Кыргызда ошондой бир кыргыздын урпагы да жетилербиз. Мамлекеттин бир эң башкы приоритеттеринин бири туризм деген саясатты ооз жүзүндө айтканы менен иш жүзүндө бирок бул ишти жеке секторлор турмушка ашырып атат да туризмди өнүктүрүүгө. Жок, аларда мындай болуп атпайбы? Көбүнчө мамлекеттик кызматта администраторлор, анан бюрократтар отуруп атат. А ишкерлер болсо жаратмандар. Бир нерсеге жетишиш үчүн, жакшы проект же болбосо жакшы бир ийгиликке жетиш үчүн аякта администраторлук да керек, бюрократтык да керек, жаратмандык да керек. Анан ошолорду бири-бирине байланыштырып турган ортодогу ортомчу да керек. Ушундай адамдар команда болсо, ошондой ийгиликтер жаралат. Адамдар болсо табиятынан эле, эгер ал администратор болуп төрөлүп калган болсо, табиятынан эле бюрократ болуп төрөлүп калган болсо, өмүр бою ошол иште иштесе, анын жамандыгынан эмес, ал көнүп калган адатынан жаратмандарды түшүнбөй коюшу мүмкүн болуп атпайбы? Чыйрып кетсеңиз анда сөздү жыйынтыктайлы. Рахмат. Тиги Табыкенин ошол сизге калтырган аманатын, мурасын үзгүлтүксүз ушу эстафетаны улантып кетип баратканыңызга кыргыз элинин атынан таазим этсек болот да сизгечи. Себеби капчык күткөн, байлык күткөн адамдын мындай дүйнөсү өзгөрүп кетип атпайбы? Баягы кыргызча айтканда көзүм май басып кетет экен. Баягы ыйык түшүнүктөрдүн баары эле кайра баалуулуктар, коомдук баалуулуктар улам алмаша берген сыяктуу эле алмашып кетет да. Бирок сиз ошо баалуулугун, Табыкен баалуулугун өзгөртүбөй, колдон келсе кайра ашыра аткарып атканыңыз, ошону бир мурасын аткарып атканыңыз бул арбак алдында жасаган чоң милдетиңиз, чоң жоопкерчилигиңизди аткарып келатасыз.
Бар болуңуз, бекем ден соолукта болуңуз, өзүңүзгө караңыз. Тау экенин арбагы дайыма коштоп, ушу сизге бир дем күч берген күч болуп турсун а киши. Рахмат сизге дагы. Сиз дагы биз өзүбүздүн ишибизди жасап атабыз, бирок сиз дагы өзүңүздүн ишиңизди жасап сайтка чыгарып, биз жөнүндө маалыматты берип, ошо атабыздын эмгегин баалап, атабыз өтүп кеткенден кийинки биз ал кишиге таазим кылып, ишин улантып аткан ар бир биздин ийгиликти, өзүңүздүн ийгиликтей кабыл алып, бизди дайыма айтып келесиз. Биз дайыма оозуңузда барбыз. Мен дагы ошого ыраазымын. Сизге бар болуңуз. Бул эми Сиз дагы тирүүлүктө милдетибиз бар. Рахмат сизге. рахмат. Бар болуңуздар. Болду азыр. Аябай эме кылган десем. Как раз ушу видеодочу жаңыл азыр жалгыз селкинчек деп атпайбы? Тау экенин эмесин кошуп коебуз, неме жазып. Болду.